Бул чындап эле бирден бир мындай өкүндүрө турган маселелердин бири, курч маселелердин бири. Анан 2 айдын ичинде ушул 6 балабыздан айрылып, ушундай цифрларды окуганда жаман кейисиң да. Анан чындап эле эмнеде болуп атат, эмне үчүн ушундай, эмне кайсы себептен ушундай көрүнүштөр болуп атат. Ошол эле учурда бизде көптөгөн мисалы өкмөтүбүздө дагы ушул өкмөттүн алдында координационный совет бар по ювенальной юстиции, ал иштебей жатат. Ушул именно дети в конфликте с законом деген мындай оор балдар менен иштей турган совет. Көптөгөн проекттер бар болчу, школа без насилия, азыр Надира Сынташева айтып кеткендей коопсуз мектеп деп. Чындап эле мектептерде психологдор жетпей атат, анткени жаңы эле ушул министрлик баса белгилеп кеткендей, буллинг да көбөйүп атат. Бардыгы кичинекей класстарда буллингден башталып, өйдөңкү класстарда ушул насилие менен өлүмдөргө чейин баратат да. Анан чындап эле ушул телефон доверие кыласыздарбы, психологдорду киргизебизби? ИДН Бишкекте менин билишимче ар бир мектепте бар экен, бирок бул деле бүгүнкү күндө мисалы ИДНдин авторитети жок болуп калды да, мындай айтканда. Анан эгерде биздин балдар эч нерседен коркпой ушундай нерселерге барып атышса, бул эмне, кандай себептер болуп атат? Өзгөчө мисалы эмне үчүн бүгүнкү күндө криминал мектептен башталып атат? Ушунун себептерин биз табышыбыз керек жана чечишибиз керек. Жана ушул криминалга кабылган кичинекей балдарыбызды коргошубуз керек. Эгерде ИДН жетишпей жатса, МВД дагы күчөтүп ИДНдерди участковыйлар менен, ата-энелер менен иштеш керек. Ушул машыккан залдарга тренерлер менен дагы иштеш керек. Мен ойлойм. Эмне үчүн? Анткени ушул чоңураак балдар, ушундай кылмыштуулукка барган балдар көбүнчөсү спортсмендер да. Анан чындап эле буга чейин Камчыбек Кыдыршаевич айтып кеткен да, балким ушул күрөштү да токтотушубуз керек. Эмне үчүн? Анткени ушул балдардын колу кычышабы, же өзүнүн мындай күчүн сезип алышып, биздин кичинекей балдарга кол көтөрүп, бул системага айланды да, мындай айтканда. Анан биз дайыма ушул криминал менен каршы иштесек, бүгүнкү күндө криминал мектептен башталып, мектептеги балдар ушул криминалды баштап атышат да. Анан качанкыга чейин ушундай өлүмдөрдү көрүп, биз мындай бир нече комитет өткөрөбүз, мыйзамдарды күчөтөбүз, канча жумуштарды кылып атабыз, бирок ал да жетишпей жатат. Мен ойлойм, чындап эле азыр эле министрлик айтып кеткендей, биз ата-энелердин жоопкерчилигин дагы күчөтүшүбүз керек. Мисалы ушул бизде уклонение от родительских обязанностей деген мыйзамыбыз бар. Ал жерде невыполнение родителями или лицами их заменяющими обязанности по воспитанию детей, повлекшее совершение ребенком в возрасте до 16 лет деяния, содержащие признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена настоящим кодексом, влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 10 расчетных показателей. Бул деген 1000 сом. Мындай айтканда, балаң бирөөнү сабап салса, ата-энеси 1000 эле сом төлөйт да. А эгерде бирөөнү өлтүрүп койсо, 3000 сом төлөйт. Бул деген бул эч кандай ата-эне мындай штрафтан коркпойт бир жагынан. Экинчи жагынан чындап эле ата-энелер жактан дагы аябай чоң мындай кайдыгерсиздик болуп атат да, өздөрүнүн балдарынын ушул жашоосуна бардыгын мектепке жүктөп, мугалимдер ушул балдарга билим да бериш керек. Бир класста 50 киши, 45 киши болсо да анын бардыгын үлгүрүш керек, өзүнүн жумушун жасаш керек. Анан ошо балдарга тартипке үйрөтүш керек. Биз дайыма министерствону тепкилей беребиз. Ушундай болгондо ушул 72 мектепте болгон окуя чындап эле директордун, завучтун, ИДНдин күнөөсү бар. Аны моюнга алыш керек. Эмне үчүн? Анткени башынан баштап баланы сабап кетти, ушундай ушул себептен больницага түшүп калды деп балким алдын ала айтылса, балким врачтар анастын жашоосун сактап калышмак. Ким билет? Бирок ушул директорлор ИДН менен чогуу биригип муну көрсөтпөгөн үчүн, ИДН аягында келди да, иш болгондон кийин келди да, ошону көрүп билген директор айтыш керек болчу. ИДН анан келет. Бирок алдын алуу жумуштар жок болуп атат, аны моюнга алышыбыз керек. Жаш өспүрүм инспектору болгону менен бүгүнкү күндө эмне үчүн ушул
жаш криминалдар мектептен чыгып атышат. Анткени ИДН жетиштүү жумуштарды жүргүзбөй жатат. Ошол эле учурда ата энелерди дагы жоопкерчилигин тартып, ИДН менен ата энелер жолугушуш керек. Ата энелер ИДН менен иштешип, балким мен бир нерсени байкадым, ушул прокуратура тарабынан азыр отчет болгондо сиз айттыңыз да, балдардын арасында кылмыштуулуктун өсүүсү менен зордук зомбулуктун байланышын. Чындап эле үйдө зордук зомбулукка кабылган бала анан тилекке каршы кылмыштуулукка жеңил барган балдар да. Эмне үчүн? Анткени булар ушул балдардын психологиясы бузулду. Анткени апасын сабап аткан атасын көрүп атып, дайыма өзү таяк жеген бала колу оңой эле көтөрүлөт башка кишиге. Анткени бул норма ал бала үчүн. Ошондуктан Үмүткан Нургазиевна туп-туура айтып кетти. Зордук зомбулукка кабылган балдар өздөрү зөөкүр болуп чоңоюшат. Анан ушинтип башка балдардан жинин чыгарып алышат. Тилекке каршы бул түздөн түз байланышы бар. Зордук зомбулуктун кесепетин эми ушундай жаш өспүрүмдөрдөн көрүп жатабыз. Качан ушул милиция кызматкерлери, ички иштер министрлиги ушул зордук зомбулукка каршы так туруп берсе, ушул зөөкүрлөрдү актабай, ошондо балдардын арасындагы кылмыштуулук азаят. Анткени түздөн түз байланышы бар. Мен ойлойм, ушул алдын алуу жумуштарды биринчи иретте зордук зомбулуктан башташыбыз керек. Анан ушул тилекке каршы биздин мектептеги кээ бир мугалимдер бар экен, өзгөчө ушул Жети Өгүстө да болгон окуя экен. Физкультуранын мугалими ушул школьницаны зордуктап, ал кыз боюнда болуп асынып кетти. Ушундай фактылар дагы бар. Кыздарга болгон зордук зомбулук дагы мектептен башталат экен. Ушундай көрсөткүчтөргө жеттик да, 2 айдын ичинде 6 баладан ажырадык. Бул эмне деген кошмар, бул кайсы убакытта жашап атабыз? Эмне үчүн ушундай көрсөткүчтөр бар болуп атат? Ушуну изилдеп, керек болсо ушул мыйзамды дагы күчөтүп, ата энелерди жоопкерчиликке тартышыбыз керек. Чындап эле криминалды мектептен токтотушубуз керек экен. Анткени балдар өз билгенин жасап, бул системаны токтоткон орган жок болуп атат да бүгүнкү күндөчү. Анткени ИДНдин анча авторитети жок болуп атат. Тилекке каршы милиция дагы мен айткандай ушул зордук зомбулук факттар менен кайрылганда канча деген апалардын өлүмү болуп атат. Ушундай зөөкүрлөрдүн үй бүлөсүндө жашаган балдар ким болуп чоңойот? Ушундай тарбия да башка өзүңдүн сенин апаңа ушундай зөөкүрдүктү көрсөтүп атса атаң, бул деле тарбия да. Бул деле зөөкүрдүн тарбиясы. Ошондуктан биз биринчи иретте любой факт, зордук зомбулуктун факттарын токтотуп, ушул үй бүлөдөн башташыбыз керек. Эмне үчүн ушул кээде тилекке каршы ушул кайдыгер мамилебиз зордук зомбулукка, үй бүлөлүк зордук зомбулукка ушундай кесепеттерге алып келет. Анткени ушуну токтотушубуз керек. Мыйзамдарыбыз дагы бар. Ушул зөөкүрлөр менен иштеши, бирок тилекке каршы көбүнчө ушул мужская солидарность деп коргобойт биздин айымдарды. Эмнеге чейин жеттик, ушул бычактаганга чейин, өздөрүнүн энелерин балдардын көзүнчө өлтүргөнгө чейин. Ал бала кандай бала болуп чоңойот? Психологдор сөзсүз түрдө ар бир мектепте керек. Анткени чындап эле ушул зордук зомбулукка кабылган үй бүлөлөрдү сөзсүз түрдө учетко алыш керек, сөзсүз түрдө соцработниктер ата энелер менен кайра иштеш керек, сөзсүз түрдө ИДН болобу, участковый болобу ушул зөөкүрлөрдүн үй бүлөлөрүнөн башташыбыз керек да. Анан менде чоң сураныч, Надира Сынташевна ушул Министерство образования болобу, МВД жактан болобу, телефон доверия дегенди ачышыбыз керек, өзгөчө биздин мектептерде окуган балдарга. Эмне үчүн? Анткени балдар ачык айта албай жатышат. Ушул 72 мектепте болгон окуяны кыздар алып чыгышты. Ушул кыздардын да коопсуздугун мен суранат элем. Ушул 72 мектепке барып сурап келиңиздер. Аларга каршы эч кандай
коркутуулар болгон жокпу? Анткени коомчулукка ушул историяны чыгарып берген жана ата энелерине айтып берген кыздар болду. Баягы эле классташтар. Анткени алар чыдабай коюшту да. Ушул факты ачылбаганын, анан ушул зөөкүрлөр арасында жүрүп калганын. Алар деле коркот, эртең бул башка балага да кол көтөрүшү мүмкүн да, туурабы? Ушуну токтотушубуз керек. Чоң сураныч, ушул биринчиден мыйзамга ата энелердин жоопкерчилигин киргизишибиз керек, бул өтө маанилүү. Ошол эле учурда ушул спорт менен машык тренерлерди иштеш керек. Алар менен дагы ушул балдар, спорт менен алектенген балдар эч качан ушул өзүнүн күчүн башка чөйрөгө барып колдонбош керек. Ушул машыга ошол залдан эле калтырыш керек. Анан зордук зомбулукка каршы жумуштарыбызды да күчөтүшүбүз керек. Өзгөчө ИДН, өзгөчө соцработниктер, өзгөчө ушул министрлик. Анткени чындап айтсам, бул өтө чоң жана мындай коркунучка келип калдык да, балдарыбызга жардам беришибиз керек. Канча деген, миңдеген балдар күнүгө мектепте зордук зомбулукка кабылышат. Кээ бир учурларда өздөрүн ушул улуу класстарда окуган балдардан, кээ бир учурларда өздөрүнүн мугалимдеринен. Рахмат. Рахмат, Айсыл Турусбековна. Жооп бересизби? Кичине эле кошумчалап коеюн, Сөнбек Абдулдаевич. 111 деген ишеним телефону бар, бирок азыркы заманда Илим министрлигинин орун басары министрден Надир Сынташев өзүңүздү кечирим сурайм. Жусупбекова Надира Сынташевна, билим берүү жана илим министринин орун басары. 111 деген ишеним телефонубуз бар, бирок азыркы заманда биз жана электрондук күндөлүккө ичине киргизип атабыз, анонимдүү. Анткени азыр баары баягы гаджеттер менен анан тез ошол жерден жазганга. Ошол рахмат. Ушуну айтып.